Жаңы министр дедовщина тууралуу эмне деди? Коргоо министрлигинин жаңы жетекчиси Руслан Мукамбетов армияда дедовщина маселеси курч эмес экенин белгиледи. Министр жаштарды армияга даярдай турган долбоор даярдалып жатканын билдирди. Анын айтымында жоокерлерди тарбиялоо армиядан эмес, бала бакча, мектеп, үйдөн башталышы керек. Ата менен апамдын үйү деп коебуз. Бул жерде жалаң ушу ата менен апамдын колдонгон буюмдары, болбосо атамдын пальтосу, мына кийген костюмдары. Бул ушу апамдын өзүнүн колдонгон буюмдарын баардыгын үйүбүзгө деп музей кылып коюп койгонбуз. Ата менен апам жаш маалындагы атамдын тебетеги. Мына алмаларды кошулуп, ата менен кошулуш алмаларды тиккен элек. Мына алмаларды баардыгы чоңоюп калды. Мына ошол күндөр бүгүнкү күндөгүдөй дагы эсимде бар. Мына атамдын эккен анарлары, мына ушул анарлар дагы ушу атамдыкы мына. Assalamu alaikum dostlar, Kırgız elim. Nake buğa çeyin balam arılar çağı ile жүргөн. Arı çaqqanda eç nerse bolчу эмес. Nake hazır no arı çaqqan eкен. Ушундай болуп ракса жүргөдүк. Биз больницага вовремя жетишип калдык. Nake ушундай арылар үйүңүздөрдө бар болсо, лучше өлтүрө эле салыңыздар. Бүт огородуңуздарда, короңуздарда ушундай ары бар болсо, өлтүрө эле салыңыздар. Бул жана сары айры деп коебузга обычный. Ошодон бир аз чоңураак экен. Мынакей фокусирует, мынакей. Ошо ары чагып балам ушундай болуп кетти. Биз азыр больницага келип ошо укол алып калдык. Ошо бул отдышкада кылдырат экен. Андыктан абайлаңыздар, өлтүрө эле салыңыздар үйүңүздөрдө бар болсо. Мату Кыргыз элим, бизге жардам берип атканыңыздарга Алла ыраазы болсун. Сиздердин бүт пулуңуздарды, эмеңиздер бардыгы келди. Кызымды Кудайга шүгүр операция кылдырдым. Азыр жакшы. Азыр мана дагы экинчи потокко операцияга барышыбыз керек. Биринчисини барып Өзбекстанда операция кылдырып келдик Ташкентте. Азыр дагы мынатып күн ысыган сайын дамы кысылып, кыйналып, аба жетишпей, өтө кыйналууда. Балалап кетип атат, бул тынымсыз, күн ысыган сайын аба жетишпей калат экен. Сиздерден сураныш, дагы да жардам кылып коюңуздар. Ушу кызымды экинчи поток операциясына апарып келейин. Бир жак дагысын алдырдык, бир жагы дагысы калды. Азыр ушу кызымды неме каратам деп өзүм да кыйналдым. Мана ушу үйдө отурган үйүм квартирага айга 5000 квартираны төлөймүн. Дагы да жардам кылыңыздар. Эм банкым анаркамы деп чыгат, өзүм атыма түшүп атат. Сбербанк өзүмдүн акам болот, Хамза деп чыгат. Сиздерден сураныч, дагы эле токтотпой жардам берип коюңуздар. Дагы бир марта операция кылдырып алайын. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Сиздерден өтө суранамын. Ушу кызыма жардам бериңиздер, жакшы болуп кетишиге салымыңыздар кошуп кетиңиздер. Чыдайсыңбы ал? Чыдабайсың ашып албаны. Биякта адам уктап атат, наракта адам уктап атат. Сен уктаса укта берсин, мага бары бир. Вот именно сага бары. Нишна мага бары бир. Уктуму жогу. Нишна. Уктуму жогу. Жогобойм. Котор 12 000. Сен каалаган учурда чыгарып, каалаган учурда эшикти даңкылдатып. Андай болбойт. Чыдайсыңбы квартираны ал? Чыдабайсыңбы? Алба вообще. Жогон. Уктуму? Сен жогу. Мен жоголбойм нишна. Жерим жок. Жерим дахуя. Силер постоянно ушинтип өлүп калыпсыңар, силерчи. Акчаны аласыңар дагы болду. Убактың кетти. Өткөн эле бирөө күн бери бойдун ызылдап, неден бакчы. Неде бир балам канча күн ызылдап, үйүнө 2 күн келип жүрдү могу жерде. Койчу, барымыкына берем. Нишне бербей койду. Неде ызылдап жүрдү го. 3000 берип койчу, 3000 берип койчу. Силерге ушундай көмүп каласыңар. Жерим жок, значит, ошончо. Бараттаган жерим дахуя. Дахуя болгон. Любой жерге барып личный жашап алам. Эми саясий процесс ушу шайлоо темасына эле улантайын деп атам. Мына буга чейинки жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бүтүн Кыргызстан, эгер мен жаңылбасам, Кербен шаарынан эле катышты. Анан алдыда мына жыл жаңырса эле парламенттик шайлоого даярдыктар, ар кандай процесстер башталат. Ошол сурайын дегеним, бүтүн Кыргызстан парламенттик шайлоого катышышы мүмкүнбү? Анан деги эле партия катары алдыдагы саясий процесстерге мындай катышуунун келечегин көрүп атасызбы? Баягы демилге астынан чыгыш керек да. Эми үчүн ошол Кербен шаарына катышты. Кербен шаарындагы бүтүн кыргызстанчылардын бүтүндөй бардыгынын кереметтүү туруктуулугу.
аябай туруктуулугу. Демилгени биз үстүртөн бербей, астыртан дайым эле ушундай алып келебиз. Чыгасыңарбы? Чыккыла. Барасыңарбы? Баргыла. Күрөшөсүңөрбү? Күрөшкүлө. Катышасыңарбы? Катышкыла. Мойнундан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Мойнундан байлап сүйрөштүн кажети жок. Эл түшүнүш керек да. Булак мен экенмин. Демилгечи мен экенмин. Жогору жакты карап отуруш керек эмес. Демилгени мен көтөрүшүм керек экен деп демилге астынан чыгыш керек. Ошондуктан Кербен шаарында ошондой демилге көтөрүштү. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү биз бата бердик, колдоо көрсөттүк. Кудайга шүгүр. Бир эмес бир канча жолу катар-катары менен элдин ушундай бир ишеничине ээ болуп шайланып келе атышат. Баракелде деш керек. Эч бир жерде сен чыкпа деп тыюу салган жокпуз. Чыгам деген жердин баарына уруксатты бердик. Жогорку кеңешке болгон шайлоо боюнча азыр ушундай сиз айтып аткандай ылдыйдан сунуштар барбы? Жогорку кеңешке ылдыйдан сунуштар өтө көп. Бизде Айбек мырза 110 миңден ашык мүчөбүз бар. Биз дайым демилгени дагы бир жолу айтам, жогору жактан эмес, ылдыйдан күтүп келгенбиз. Жогорку кеңешке шайлоо дегенде Бүтүн Кыргызстандын жашоодогу өзүнүн принциби, өзүнүн максаты ошол шайлоолор аркылуу кээ бир азаматтардай болуп басып алуу, коркутуу, үркүтүү, мыйзамсыздык жол менен баруу, сабап токмоктоп жолу менен биз маданияттуу, биз ыймандуу, биз мыйзамдуу жолду гана колдогон ушундай тарбия көргөн партиябыз. Биз сөзсүз түрдө ар кандай күрөштөргө мыйзамдуу түрдө катышабыз. Партиянын максаты ошол. Мыйзамдуу жол менен келип, Кыргызстанды мыйзамдуу жолго салууга, мыйзамдуу өнүгүүгө алып баруучу 2-3 саясий партиялар болгон болсо, ошонун кат башында Бүтүн Кыргызстан турат. Турат, туруп келген буюрса. Ошон үчүн биздин демилгебиз дагы, биздин урааныбыз дагы канча жолу шайлоо болгон болсо, ыйман, мыйзам, тазалык. Мына ушунун кылдай кыйшайбай келаткан партия. Ар бир шайлоого байкасаңыз, Бүтүн Кыргызстан өзүнүн аты менен катышат. Туура? Чапанды чечип салып, башка чапанды кийип алып, ошол эле адамдар башка партия түзө калып, 2 сааттык, 3 сааттык партиялар менен катышпайт. Жагабы, жакпайбы? Бүтүн Кыргызстан деген аты менен катышат. Бул туруктуулуктун символу. Соңку шайлоодо Бүтүн Кыргызстан ошол босоо чекти өтүп мандат алган партиялардын бири болду. Анан жогорку кеңештен фракция түзүлдү. Ушул жогорку кеңешке партиянын талаптарына жооп берген татыктуу адамдарды алып келдим деп айта аласызбы? Сиздин буга чейинки бир маегиңизди уксам, ошол өкүнөм деген таризде бир жооп берген экенсиз. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт. Бул бир. Экинчиден, тилекке каршы. Биздин катарыбызда керемет инсандар бар. Укмуштуудай азаматтар бар. Алар өтө маданияттуу, аябай сабаттуу, өз ишинин, өз кесибинин мыкты ээлери. Аларды коом жактырбай атпайбы? Азыр шылуундарды жактырып калды да. Ким эртерээк чуркаганды жактырып калды да. Мисалы, маданият тармагында, илим тармагында, өндүрүш тармагында аябай мыкты азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар эле. Алар ошол тийиштүү добуш ала алган жок, же кээ бир жерде алган добуштарын сактай албай калды. Маданияттуулук, сабаттуулук кээ бир жерде зыянын тийгизип коет, кээ бир жерде эмес, айрыкча Кыргызстанда зыянын тийгизет. Канчалык маданияттуу болсоң, сен ошончолук алсыз катары карайт. Себеп маданияттын баасы жок бүгүн Кыргызстанда. Маданияттуу болуштун өзү мода эмес да. Кандай дейсиз? Демек, бул жерде сиз шайлоочулардын да жоопкерчилиги жөнүндө шайлоочулардын жоопкерчилиги эбегейсиз.
Мисал келтирейинчи, мына өнүккөн өлкөлөрдү карап келсеңиз, мисалы Германияда жума кур эмес, митинг. Мына азырда 3 күндөн бери митинг. Өткөндө өзүңүз көрдүңүз, бүтүндөй аэропорт кызматкерлери, учкучтар митинг кылды. 1000 рейс токтоп калды. Катастрофа болуп кеткен жок. Алар ошентип өздөрүнүн позициясын билдирди. Мына кече автотранспорт кызматкерлери ушундай билдирүү менен чыгып атат. Жок, баягы мамлекеттик автоунаалар токтоп калды. Катастрофа болуп кеткен жок. Аргентинада пенсионерлер чыгып атат. Карап көрүңүз, кече Түркияда биздин талапкерди алдын ала талапкерлигин алып койдуң. Биз муну президент көргүбүз келет эле, 15 миллион киши добуш бергенбиз деп Түркия түрктөр чыгып атат. Маселе коом, эл бийликти канчалык деңгээлде көзөмөлгө ала алат. Кыйрап кеткен жок да. Мана ошол Европада гүлдөп аткан өлкөлөр, дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөлөрдүн ичинен бешөө тең Европанын өлкөлөрү. Биринчи орунда Финляндия экен, экинчи орунда Дания, Норвегия. Ошол өлкөлөр экен. Күнгур эмес митинг, күнгур эмес пикет. Күнгур эмес иш таштоо. Бирок бул өнүгүүгө эч кандай таасирин тийгизип аткан жок да. Булар ошол өз укуктарын коргоо, жанагы бийлик элдин сөзүн укпай калган мезгилде алар чыгып ушул маселеге көңүлүңөрдү бургула деп эскертүүнүн бир жолу. Анан 4 кишинин башы бириксе эле бийликти басып алам деп айланайын, 70-тегиси деле Кыргызда бийликти басып алам дейт экен, шыпыргы менен көтөрүп келип деле бийлигин басып алса. Мына Россияда бир басылма телеграм канал аябай сонун жазды. Бираз ойлонуш керек да, бийликти ойлонуш керек. Ар бир кишини болсо эле бийликти басып алууга болуп аткан топтор кармалды деп айта берсе, дүйнөлүк коомчулукка күлкү болуп атабыз да.